Кутмандуу күнүңүздөр менен, кадырлуу көрөрмандар, угармандар. Ыртүнөктүн бүгүнкү чыгарылышын айымдарга арнадык. Дүйнөнүн түркүгү аял, үй бүлөнүн куту аял. Аял арулук, аял бийиктик. Кыргызстандагы жана жалпы эле жер планетасында жашаган айымдардын, кыздардын баардыгын куттуктаймын. Дайыма ар бириңерди жакшылыктар коштоп жүрсүн. Өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болсун. Алла Таалам силерди эч нерседен кем кылбасын. Жан дүйнөңөрдө ар бир айымдын, ар бир кыздын жан дүйнөсүндө жакшы ойлор, жакшы тилектер бар. Ошол жакшы тилектердин, жакшы ойлордун баарын Алла Таалам кабыл кылган болсун. Майрамыңар кут болсун. Сен менин түгөнбөс ырымсың деген агам Мусулман Кулбакировдун ырын окуп коеюн. Аппагым, бакытым, ак таңым, жылдызым, көгүс түс асманым, тоосунан гүл жутту сүйүүнүн тор жайып сүргөн каппаным, үкүгүм, аскада уларым, саялуу бай утак чынарым, күзгүдөй бетинен көрүнүп, суусасам шылдырак булагым, бакытка баруучу чоң жолум, огуман чыкпасым борборум, күлкүдөй сыбызгы үн чыккан, күйсүсүң жүрөктө толгоомун. Үшүсөм от болуп жанарым, үмүттүү шилтенген кадамым, сырдашым, курдашым, жан дүйнөм, дүйнөдө эң жакын адамым. Түбөлүк конуучу туурумсуң, чектелгис миллион кылымсың, жүрөктүн самаган күүлөрү айымдар, сен менин түгөнбөс ырымсың. Илгертен эле кыргыздар жакшы айтып келген, бейиш энени тамамласында дейт. Бул бекеринен жөн жерден капысынан чыгып болгон эмес. Себеби кыргыз эли бир нече миң жылдан бери ушу жашап келаткан эл, өтө байыркы элбиз. Ошол жашоодон алынган сабактардан улам чыккан сөз да. Эне бейиш эненин таманын астында. Ал бир жагы. Экинчи жагынан алганда, деги эле үй бүлөдө карап отурсаң, бизде кыргыздарда мындай бир эме барбы? Эркек балалуу болсом деген мындай аялдарда деле, эркектерде деле ушундай бир кызык нерсе бар. Ал биздин тукумдулайт эле, мындай кылат эле, мындай илгертен баягы мурунку жоокерчилик замандан келаткан бир менталитетке сиңип калган нерсе бар. Бирок мындай алып карасаң, менин бир уулум, 5 кызым бар да. Анан алар баары чоңоюп өз алдынча жумуш кылып, эме кылып атат. Ошол учурда кыздардын үй бүлөдөгү ата энеге болгон таасири абдан бир мындай жагымдуу, абдан бир мээримдүү болот экен. Кыздардын ар тарабынан келип, улам ата кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы, апа кантип атасыз, жардам берейинби, апа каяка барып атасыңар, эмне кылып атасыңар, каяктан келип атасыңар деп кыздардын жароокерлиги, сезимталдыгы, эн атага болгон күйүндүүлүгү өзгөчө болот. Бул жагынан алганда дагы мен ойлойт элем, кыздары көп үй бүлө абдан бактылуу да. 8 марттын алдында деги эле ушу аялдарга ушу майрамда эле эмес, жыл бою күн сайын көңүл буруп, көңүлүн көтөрүп, ошолорго мындай бир жагымдуу мамиле тартуулаганга эркектер пайым милдеттүү да. Элекел, ысыкта мээлүүн жел көлөкөм, үшүсөм үмүттөр үзүлүп, жылуу дем бересиң неге сен. Апакен бул жашоо гүл өмүр, апакен толтуран түгөлүм, балаңа салып бер десегер, токтолбой сууруган жүрөгүм. Күнү түн жарылган беленим, түндүгүн түттөгөн жөлөгүм, өзү ооруп өт алсыз жатса да, өңгөктөп мээримин төгөрүм. Көңүлгө кут дүйнө жакканым, бүркөлбөс көгүлтүр асманым, бар түздүк жанына батса да, балага таң болуп атканым, эч убакыт тынчалып жатпаган, энедей боло албайт башка жан,
Oy safta uğlumdu deseger, oylonboy boy taştay tastadan, kayrılgız saparga ketgende, kayrılbay erkelöm tügöngön, kutduylen kulagan gündestep, kusaga malınıp жүрömmen. İzdeymin izinden gülöngön, izinde izdeymeşilerden, isköge jittanazar bolup, içimde saganıp жүрömmen. Жалпы эле аял затын бүтүндөй бир биздин ушул ааламдагы аял затын, ошонун ичинде кыргыз элинин, кыргыз журтунун аял затын ушул келе жаткан 8 марты менен чыгын дилимден куттуктайм. Ар бир үйдө кыздар бактылуу болгон күнү ошол үй бактылуу болот. Ар бир элдин кызы бактылуу болгон күнү ошол эл бактылуу. Мен эч качан ушул аял затына болгон зомбулукка ушул жүрөгүм менен, бүтүндөй дүйнөм менен, табиятым менен карашымын. Ар дайым биздин кыздарыбыз бактылуу болсун. Ар бир кыз эртеңки кыргыздын энеси, кыргыздын келечеги. Биздин келечектеги улуттун энелерине мен дайыма амандык, ден соолук, зор ийгиликтерди каалап кетем. Көзөлүм билсең, капалуу жүрбө, карегиң муңдуу жаш жайып, караның селин калганын жүрөк башкарып, билесиң эркем бир гана сен дейт сезимим, мен сендик болуп жаралгам оба аланык, жашоону толук өзгөртсө болот өмүрдө, армандуу ойду кармабай такыр көңүлгө, алып сал эркем, алып сал баарын мен барда, тартуулайм бакыт, тартуулайм жалгыз өзүңө, эркимен бийик сен сунуп турсаң махабат, чечкиндүү кадам таштабай коюу магазап, ааламды бүтүн алдына басып тамандын, ашыктык жолун аруу кыз сага алып барат. Тоскоолду жеңбей, томсоруп калуу жарабайт, тоонуда жеңүү жаралган кезден магадат, көрөө кат өтпөй калган күн барбы жашоодо, көзөлүм бирсең баарынан улуу махабат. Жаз, аял, сүйүү. Жаратылыш жанданып, жашылданып, көркүнө көр кошулган мезгилге аруу аял затынын майрамы дал келгени бекеринен эмес. Аяламга жарыгын чачып, адамзат тукумун улап, бардык асыл касиеттерди өзүнө сиңирип турган, кучагы мээримге, сүйүүгө толгон аял заты эмеспи? Акын жазуучулар аял затынын бийик касиетин, аруулугун, асылдыгын, аларга болгон таза сезимдерин чыгармаларында жазып, айтып келишет. О периштен, мынча неге азгырып, жан дүниемді елеп алдың бүтүндөй, от кайланып жөнөсөм да мен сага жетпей, сиңем көккө түтүндөй, кол курумбай, күлкүң менен ургулап, өңдү дагы жазгырасың түшүмдөй, жел кайыксың күттүрүүдөн чарчабас, же кайыпсың көзгө түшкөн күтүлбөй. Сагынычтан араң турам жан чыдап, сагынычың дайра болду шаркырап, кокусунан кусалыктан үшкүрсөм могул асман тарс, жарылмак шарсымак сендетиңне мени мынча шамалдай, сенсиз кайдан бүтүн болсун тагдырым, арман болдуң о мен үчүн, арман ай сыяктуу, жалгызың келчи колумун чок болсун мойнуңа, айырның эрип турсун оозумда, тозок оту болсоң дагы ушазыр токтолбостон кулайым сүйүү торум. Жүрөктөн ар кыл кыял өрүлүүдө, жүзүмдүн булуттары сөгүлүүдө, жарк этип асман кайра ачылганда, жарык нур аяламга төгүлүүдө. Чарпылып өзүм батпай келем, чыйралып ыр көлүнө каттай берем, чык-чыйып күрмөшүмдү кийген менен чыныгы мөлтүр сапты таппай келем. Адашып
түркүн ойдун арасында адатым бир сабиз деп таң атырма, балдарым чурка ойнойт чурулдашып, бактылуу кабыргам бар канатымда. 8 март аялдардын тилектештигинин эл аралык күнү. Бирок бул майрам оңой олтон келген эмес. Азыр да өлкөбүздө, кээ бир дүйнө өлкөлөрүндө аял заты басмырланып жаткандыгы ойго салат. Аялдарды ким коргойт? Коргогондо сөзсүз эми аны аялдар өзү коргош керек эмес го. Аялдарды күчтүүрөөк эркектер коргош керек. Ошондон улам мен бир эркектердин мындай бир табияты күчтүү болсо, бекем болсо, жеке эле аялдарды эмес, бүтүндөй мамлекетти, ата журтту, ата мекенди коргой турган уулдарыбыз тарбияланып өссө деген ой менен ушу бир ким коргойт аялдарды деген бир жаздым эле. Ким коргойт аялдарды? Алардын жүрөгүндө барбы сезим аялды коргойт деген. Ким коргойт аялдарды? Кир жууйм деп суу жылытып, капыстан казан асса аял заты байланып напсисинен, кекиртек кулу болуп көк түтүн чыккан жерден сагаалап айланчыктап саргайып кете албаган, бир өмүр башкалардан үмүт кылып бир тыйын элге пайда бере албаган, аш кеби уулдарыңбы эшектин тушоосунда чече албаган, жигиттик намыс өчүп жүрөгү сынып калган, эркектик сапатынан байкуштар чыгып калган, көчөгө күндө чыгып аялы митинг кылып гейлерди коргоп жүрөт, ар кимдин оозун тыйып, анан сен ошолордун темтейген күйөөлөрүн укугун корго дейсиң кор болгон бирөөлөрдүн. Аялга көз каранды эркектериң аялды коргойт бекен, намысы тебеленген уулдарың энесин ойлойт бекен, тоо кулап баратса да оордунан козголбогон, аялдын жетегинен чыга албай апасын ойлобогон, аскерге барбай качып мекенин коргобогон, бечара эркектерди ким өстүрдү, бир сөздү тагайта албай миң толгонгон, татыктуу эркеги жок, турмушун кумса жарды, татыктуу эркеги жок, татыктуу жашоо барбы? Эркектер майдаланган бу заманда айтчы сен эмнең калды? Аталык сезим менен бүлөөсүн башкарбаса, сөз өтпөй аялына, балдарына үңкүйүп үйдө жатса, ышкындай солкулдаган чүрөктөй кыздар турса, уулдарың энесиндей аялдардын үстүнө кирип алса, эркегиң аял болуп эшейип да бирөөгө тийип алса, анан сен шол маңкуртка аялды корго дейсиң, элиңдин келечегин ошондой кемпайларды ойло дейсиң. Эркектин омурткасы бүтүн туруп, намысы сынган кезде, буурадай сөөлөт күтүп, калп эле кербезденип турганда не? Курудумак жүүнү боштор жердеги куурайды да көтөрө албайт. Тамырга доо кеткен соң, даракка суу куйсаң да көгөрө албайт. Чыныгы мырзаларга, аларды өстүрүшкөн эн атага таазим кыл, рахмат айт. Аялдарга, кыздарга болгон зомбулуктун коомдо кездешип жатканы бул өзгөчө бир жанагы айыкпаган дарт сыяктуу кандайдыр бир ырайымсыздык, акылсыздык, билимсиздик, энени түшүнбөгөн, кыздарды түшүнбөгөн, айымдарды түшүнбөгөн бир зөөкүр замандаштарыбыздын кылгандылыгы деп түшүнөм да. Себеби кандай аял болбосун, ал жаман аялбы, жакшы аялбы, баары бир эне да. Энеге кол көтөрүү, ошо энени сыйлабоо, ошо аялына, өздөрүнүн кыздарына, эжелерине, карындаштарына ушундай бир ушундай бир акылсыздык менен мамиле кылуу, муну бүткүл адамзат, деги эле мен ушу энеден төрөлдүм деген адамдар муну баягы орусча айтканда осуждать этиш керек. Аларды коомдон чийиш керек. Алардын бул жашоодо мындай жыргап каалаганын кылып
каалаган сөкүрдүгүн жасап жүрө бергенине жол бербеш керек. Бул жагынан мыйзамдарды катуулатышыбыз керек, бул жагынан көзөмөлдү катуулатышыбыз керек, бул жагынан коомду бала кезинен, кичинекейинен мектеп курагынан тарбиялашыбыз керек да ушуга. Аял киши бүгүнкү 21-кылымда, бүгүнкү ушул зуулдап өтүп жаткан, темпи абдан күчөгөн интернеттин заманында орду позициясы өзгөрдү да. Аялдар бүгүн коомдун баардык тармактарында чоң ийгиликтерге жетишип, абдан чоң иштерди жасап жатышат. Өлкөнүн өнүгүшүнө кадимкидей зор салым кошуп жатышат. Бирок ошол эле учурда баягы бала кезден кыялданган, аздектеген максаттарын баягы барган жеринен тыюу салып, жолдошу колдобой, ушул сыяктуу бир ансыз келгенсип мындай басмырланып жашаган аялдарыбыз дагы аз эмес да. Мына ушул сыяктуу окуялар айрыкча аялдардын бүгүнкү күндөгү орду коомдогу, алардын басмырланган тагдырлары мени да түйшөлтөт. Аял, сен күчтүү болгун, күчтүү бол жашаш үчүн, күчтүү бол өчпөш үчүн. Болбосо кор болосуң, зөөкүргө үйүн сага зындан кылган, күнүгө каныңды ичип ызырынган. Аял, сен күчтүү болгун, сен эч ким аябаган куу турмушта канатың кайрылганда кыйрапсыңба. Аялды коргобогон бул заманда кургурум башка айлаң жок, болбосо жутуп тынат атылган ок. Аял, сен күчтүү болгун, калганда бир да жан жок, таяп сүйөр өзүңдү өзүң колдо, өзүң көтөр. Аял, сен күчтүү болгун, басынба, чүнчүбөгүн, көтөрүп башты. Эмне бар дег адамда жандан артык. Сен күчтүү болгонуңдан балдарың тирек табат, ал тургай өлкөң дагы кубат алат. Сен күчтүү болгонуңда максатың аздектелген, турмуш кашат, кыялдар багыроолоп орундалат. Аял, сен күчтүү болгун, жоготпо түгөзүңдү, коргоп ал бүл өмүрдү. Сен күчтүү боло албасаң, турмушуң томсоргон бир бейит болот. Ажаның акыры бир күн шейит болот. Аялдардын тилектештигинин эл аралык күнү дүйнө жүзүндө аялдардын жетишкендиктерин даңазалоо жана гендердик теңчиликке чакыруу максатында белгиленет. Бүгүнкү күндө аялдар дүйнө жүзүндө эркектердин укуктарынын болгону 64%-на гана ээ. Бул жумуш, акча, коопсуздук, үй бүлө, мүлк, бизнес жана пенсия сыяктуу негизги тармактарда мыйзамдык теңсиздик бар экенин көрсөтөт. Дүйнөлүк экономикалык форумдун маалыматына ылайык, толук гендердик теңчиликке жетүү үчүн дагы 134 жыл талап кылынат. Ар жылы Бириккен Улуттар уюму аялдардын укуктары жана мүмкүнчүлүктөрү боюнча жаңы темаларды белгилейт. 2026 жылдагы тема Rights, Justice, Action for all women and girls. Бардык айымдар үчүн укук, адилеттүүлүк, аракет деп белгилешти. Ал эми Кыргызстанда аялдардын укуктары боюнча олуттуу жетишкендиктер бар. Бирок эмгек рыногундагы теңсиздик, кесиптик чектөөлөр сыяктуу көйгөйлөр дагы деле актуалдуу. 8 март бул жөн гана майрам эмес. Дүйнөлүк коомчулукту аялдардын укуктары жана мүмкүнчүлүктөрү боюнча ой жүгүртүүгө чакырган күн. Бул майрамда бардык айымдарыбызга бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакубаттык, албан ийгиликтер, укуктук сабаттуулукту, эрктүүлүктү каалайбыз.